Кыргыз тили сабагы 3-класс 4-чейрек мугалим Жумабекова Багдагүл. Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын сагынган чыгарсыңар? Анда балдар, келгиле, окуу куралдарыбызды жаныбызга алып келип даярдап алабыз. Сабакты баштайбыз анда балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы ыры салды ынтымак. Биз бүгүн ынтымак жөнүндө сөз кылабыз балдар. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын максатын тааныштырып алалы. Ынтымак жөнүндө билесиңер балдар силер. Ой жүгүртүү, элестетүү жөндөмдүүлүгүңөр, тапкычтыгыңар, сүйлөө чеберчилигиңер өнүгөт. Ошондой эле бири-бириңер менен ынтымактуу болууга көнүгөсүңөр. Келгиле балдар, анда баарыбыз жогу бул жактагы сүрөттөргө көңүл буралы. Келгиле балдар. Булардын кылгандары туурабы балдар? Албетте туура эмес. Булар өтө жагымсыз көрүнүштөр. Бул сүрөттөгү балдарчы балдар? Азаматсыңар. Булар аябай ынтымактуу достордон турбайбы? Карагылачы, булар урушпастан кайра жагымдуу маанайда чогуу ойноп жүрүшөт. Көрдүңөрбү? Силер дагы ушундай дайыма бири-бириңер менен, досторуңар менен, туугандарыңар менен ынтымактуу болгула. Келгиле анда баарыбыз чогуу ынтымакта бул жакта турган текстти чогуу окуп көрөлү балдар. Даярсыңарбы? Китебибиздин 51-бетин ачабыз. Ынтымактуу класс. Биздин класста ар улуттун балдары окуйт. Биз эч кимди сен кыргызсың, сен оруссуң, ал өзбек, бул дунган деп бөлбөйбүз. Мектепте ар кандай конкурстар болот. Дайыма жеңишке ээ болобуз. Анткени биз абдан ынтымактуубуз. Азаматсыңар балдар. Келгиле анда бул жакта турган суроолорго жооп берип, жоопторду дептерибизге сулуу жана катасыз кылып көчүрүп жазганга аракет кылалы. Суроону окуп баштайбыз. Класста кимдер окушат? Ооба, силер айткандай класста ар улуттун балдары окушат. Алар кандай балдар? Алар абдан ынтымактуу балдар, акылдуу балдар, туура. Силердин классташтарыңар кандай? Биздин классташтарыбыз абдан ынтымактуу. Азаматсыңар. Дептерибизге жазып алдыкпы? Анда келгиле, бул жакта турган жомокту чогуу окуп көрөлү. Ыры салды ынтымак. Илгери бир карыя жашаптыр. Анын 9 уулу бар экен. Алардын ынтымагы жок болот. Бир күнү абышка уулдарын токойго жиберет. Бирден карагай кыйып келгиле дейт. Балдары чырпык алып келишет. Абышка аларды боолоп, уулдарына берет. Уулдары боолонгон чырпыктарды сындыра албай коюшат. Ушуну менен жомогубуз аяктады балдар. Келгиле, эми бул жакта турган суроолорду карап көрөлү. Абышка эмне үчүн балдарын токойго жиберди балдар? Абышка уулдары алып келген чырпыктарды эмне кылды? Уулдары эмне үчүн боолонгон чырпыкты сындыра албады? Абышканын көздөгөн максаты эмне эле? Ушул суроолорго балдар WhatsApp аркылуу жооп берип мага жөнөткүлө. Келгиле анда дагы тапшырманы белгилеп алабыз. Китебибиздин 52 бетиндеги 2-көнүгүүнү кыргыз тилине которуп, дептерибизге сулуу кылып жазабыз. Анан дептерибизди сүрөткө тартып жана суроолорго өзеки жооп берип, төмөндө турган номерлерге WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо мен дайыма даярмын. Саламатта калгыла.